Салам кыздар, биздин үйдө гречка желбейт да, ошондуктан бир гана ушундай жол менен жасап берсем гана баардыгыбыз жыргап жей алабыз. Гречкадан плов деп атап койгом мен өзүм. Жасалышы дагы эң эле оңой. Ал үчүн бизге пияз, эт жана сайыз керек болот. Баардыгын туурап алабыз жана казанга өсүмдүк майын куюп, май бир аз ысыганда алгач этти кууруйбуз. Эттен бул жерден 400 граммдай коштум. Өтө чоң эмес, өтө майда эмес, орточо күлүмдүү туурап, улам тынбастан аралаштырып, баардык суусу бууланып чыкканча гана кууруйбуз. Сөзсүз түрдө бир аш кашыктай туз кошобуз, ошондо этибиз даамдуу болот. Андан кийин баардык суусу бууланып чыккандан кийин пиязды кошобуз. Пиязды дагы жарым тоголок кылып эле кадимки пловко туурагандай эле туурай алабыз. Эми пияз менен чогуу дагы пиязыбыз жакшылап бышканча 1-2 мүнөттөй кызарта кууруйбуз. Мына ушинтип сонун кылып пиязды да кууруп алдык, кызарта бир аз жумшарганча. Эми сайызды кошо берсек болот. Бул жерде 450-500 граммдай сайыз болчол менен пловко туурагандай эле туурап, эми баардыгын чогуу дагы 5-6 мүнөттөй бир аз жумшарып, даамы чыкканча кууруйбуз. Ага чейин 450 грамм гречканы өлчөп алып, жакшылап таптаза кылып жууп алсак болот. Ал эми сайыз менен этке татымалдардан бир аз кара мурч, кызыл калемпир, ошондой эле өзүңүзгө жаккан башка татымалдарды да кошсоңуздар болот. Аралаштырып, андан кийин гана үстүнө суу куябыз. Эгер кааласаңыздар бир аз сарымсак кошуп койсоңуз болот, зирадан кошуп койсок болот. Сууну болсо 450 грамм гречкага мен 800 мл койдум. Дароо эле ысык суу куйсак болот. Ошондой эле муздак суу куюп кайнаганча күтөбүз. Андан кийин этибиз жумшарганча бир 20-30 мүнөттөй кайнатып алсак болот. Бул албетте эттин катуулугуна жараша болот. Андан кийин бышкандан кийин гречкабызды сала беребиз. Гречканы салгандан кийин тегиз кылып бетине баардыгын кадимки эле күрүчтү баскандай эле бетине жаап чыгабыз. Суусу бир аз тартылганча кайнатабыз. Мен дагы үстүнө бир аз суу коштум, ошол менен 800 мл болду. Ага чейин биринчи 700 мл куйган болчумун. Бир аз кайнаганча күтөбүз. Былкылдап кайнап баштаганда отту күчөтпөй эле ортоңку өттө суусу жарымына чейин тартылганча бир аз кайнатабыз. Суусу жарымына чейин тартылды. Казан түбүндө сөзсүз түрдө бир аз суу калышы керек. Эми капкагын жаап, отту сөзсүз түрдө азайтып, жай отто болжол менен 25-30 мүнөттөй демдеп бышырып алабыз. Ошо менен тамагыбыз даяр болот. Эгер жасап көрө элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Менимче балдарга дагы, чоңдорго дагы абдан пайдалуу, жеңил тамактардын бири. Эгер жасап жүргөн болсоңуздар, жана башка гречкадан кандай тамактарды жакшы көрөсүңөр, ал туурасында да жазып койгула, мага пайдалуу болот. Көк чөптөр менен кооздоп дасторконубузга бере берсек болот. Тамагыңыздар ар дайым таттуу болсун. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.